кийинки учурларда коомдо специалисттердин арасында жаш балдардын тили кеч чыгып атканы, балдары өзүнүн ойлорун жакшы айтып бере албай атканы, деги эле жакшы сүйлөй албай атканы жөнүндөгү кабатырлануулар көп болууда. Бизге дагы ата-энелер психологдорго ошондой проблемалар менен көп кайрылууда да. Эми ошондо коомчулук специалисттер мунун себебин бардыгыбыз чогуу издеп атабыз. Анан кийин психолог катары менин айтарым, ошондой себептердин эң бир чоң себептердин бири бул жашообуздагы гаджеттер. Гаджеттерге ата-энелер, эң биринчи ата-энелер өздөрү зависимый болуп калганы. Анан кийин өздөрү ошолорго көз каранды болуп калганы аз келгенсип, балдарды дагы ошолорго гаджеттерге, интернетке көз каранды кылып коюп атканы. Анан кийин бул жерде дагы бир нерсе бар да, мындай байланыш бар. Өздөрү гаджеттерден, өздөрү телефондон, интернеттен көз каранды болуп калган ата-энелердин балдары дагы ошолордон көз каранды болуп калып атат да. Себеби дегенде атасы дагы, апасы дагы өздөрү интернетте кечке отурушат. Анан кийин бала дагы тынч отуруш үчүн балага дагы ошону берип коюшат. Анан кийин бала менен ата-эненин жандуу байланышы жок болуп калып атат. Баягы копол айтканда, баланы багып атабыз, бирок тарбиялабай атабыз. Баланы тарбиялаш деген ол тили чыга элек деп ойлоп атат да, бул мен сүйлөгөнүмдү түшүнбөйт деп. Жок, бала төрөлгөн күндөн баштап биздин сүйлөгөнүбүздү, биздин эмоцияларыбызды, биздин чувстволорубузду өтө жакшы түшүнөт. Эми интернет менен, гаджет менен, ошо TikTok менен, Instagram менен шугулданып, ошонун ичине кирип кетип, ошонун көз каранды болуп калган ата-эне балага дагы эмоциясын, балага мээримин бере албайт толук кандуу. Ошентип бала ата-энеден ала албаган нерсесин, баягы эмоцияларды интернеттен алып калып атат дагы, ошого зависимый болуп калып атат, көз каранды болуп калып атат, жандуу байланыш жок болуп калып атат. Ошонун айынан дагы балдар жакшы сүйлөбөй, өздөрүнүн ой жүгүртүүлөрү өспөй, ошол анан кийин эгер байкасаңыздар, мен кийинки маалдарда өтө таң калам азыркы интернеттеги мультфильмдерге. Түшүнбөйсүн, ал эмне деген айбан, аны бала эмес, чоңдор түшүнбөйт да. Түшүнүшү кыйын, нормалдуу чоң адам түшүнүшү кыйынды, анан бала кантип түшүнмөк эле. Ошентип баланын аң сезими өсүшү кечеңдеп калып атат, болбосо туура эмес болуп калып атат. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын аң сезими туура, жакшына калыптанып өссүн десеңиздер, баланын жашоосунан, өзүңүздүн жашооңузда интернеттин ордун азайтыңыз. Баягы алтын ортолук деген нерсе бар. Ошол алтын ортолукту тапканды унутпаңыздар.